Клубда тинтүү жүрүп жатат. 29 майда кечке маал УКМК кызматкерлери клубдун офисине тинтүү жүргүзүүгө барышты. Басылманын негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухвашиндин айтымында кеңседе журналисттер иштеген эмес, бирок документтер сакталган. Бүгүн саат 4 чамасында клубдун кызматкери Абдил Төрөбаевдин үйүндө атайын кызмат тинтүү жүргүзүп, техникасы алынган. Ал эми өзүн УКМКга алып кетишкен. Анын адвокаты Нурбек Сыдыков атайын кызмат Төрөбаевга киргизбей жатканын кабарлаган. Ушул эле күнү клубдун кеңсесинде менеджер болуп иштеген Сымбат Баймурзаевага күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери келип алып кеткени кабарланды. Клуб билдиргендей, Төрөбаев менен Баймурзаева журналисттик ишмердүүлүк менен алектенген эмес. УКМК кармалган клубдун кызматкерлери боюнча эч кандай маалымат бере элек. Буга чейин клубко тиешеси болгон 5 адам, басылмага тиешеси болбогон 2 киши суракка жеткирилген. Клубдун оператору Александр Александров менен мурдагы кызматкери Жомарт Дуулатов 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилип, калганы бошотулган. Алдын ала маалыматтар боюнча клубдун жасаган журналисттик материалдарына байланыштуу массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгон. Атайын кызмат болсо расмий маалымат бере элек.